Netflix өзү бизге 1 жыл мурун информация берген. Биз ушу Москвадагы Sour Production деген компания бар. Ошолор 2014төн бери бизге Кыргызстанга ушундай чоң ири компанияларды чакырып беришет. Биз аларга жардам берип, алар менен биргеликте ушундай чоң проекттерди ишке ашырып атабыз. Netflix'ти да алар чакырып беришкен. Станислав Соловкин деген ошонун жетекчиси бар. Ал өзү келип биз менен кеңешип, кандай кылабыз деп, анан негизи баягы азыркы Home Game деп жаңы ат коюшту. Негизи мурункусу башкачараак болчу. Булар өзлөрү концепциясын бергенден кийин биз ошону эсептеп чыкканбыз. Кандай кылсак болот, кандай кылып тартсак болот деп. Анан бир 6 айдай биз сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Ага чейин бизге маалымат бергенден биз да өзүбүз даярданып баштаганбыз. Анан келеби, келбейби деп да биз аябай арсар болуп турганбыз. Эмне үчүн энде Көкбөрү оюну бизге баягы ушу биздин оюнга окшош, биздин кошуна мамлекеттерде да бар. Ошондуктан биз аларда шарттар жакшыраак болуп калышы мүмкүн, бизге баягы келбей калышы мүмкүн деген дагы аябай арсар болдук. 3 ай ошол маселе менен жүрдүк. Анан 3 айдан билингенден биз 3 ай да даярдандык. Тасманын өзүнүн тартылышы бул баягы чоң продакшн компаниялар келгенден кийин бизде 3 ай даярдык көрдүк деп атпайм. 3 ай даярдык көргөнүбүз бул жерге алар өзлөрүнүн кишисин жөнөтүп, биз алдын ала ошо командалар менен барып жолугуп, бриф, блиц интервьюларды жаздырып, анан кийин жөнөткөнбүз ар жака. Ал жерден режиссер өзү тандаган, анан оюнчулар ким кандай сүйлөйт, аны которуп да бердик. Бул жерден ордунан кыргызчадан англисчеге. Тартылган жери негизинен булар бизге шарт койгон болчу. Сөзсүз түрдө көчмөндөр оюндары өткөн ипподромдон өтсүн деп. Анткени ал жерде көлдүн панорамасы бар, тоонун панорамасы бар, ипподромдо жаңы салынган. Өзүнүн архитектурасы да биздин салтка жараштыктуу болду депчи. Ошондуктан биз президентке да кайрылуу жазганбыз. Президентке кайрылуу жазып, ушундай компания келе турган болуп атат. Силердин наамыңарга өткөрүлгөн кубокты көлгө жылдырайлык деп. Буга чейин бул кубок бир гана ушу Бишкекте өтүп келген да. Ошондуктан Чолпон Ата шаарына жылдырып, уруксаат алып, андан кийин биз ошо Кырчындагы жайлоодон тартканбыз. Ал жерде ошо бир сарай таап, ал жерде мал баккан кишилерден ошо кайсылдыр бир эмне үчүн энде биз түштүккө барганга мүмкүнчүлүк болгон жок, Манастын жерине. Чүйдөн келип тартканга мүмкүнчүлүк болгон жок, анан Таласка да барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анткени булар ошо 3 жерди тандап, 3 командадан алышкан. Сары Өзөн, Ынтымак, анан Достукту. Ошондуктан биз фильмди толугу менен ошо көлдөн тарттык десек болот. Эң негизгиси бул ошол жактан Netflix өзү командасы интернеттен издеп башташкан. Эң көп ким жөнүндө жазган, эң көп кимди тааныйт, ким популярдуу. Андан тышкары биз бул жерден да өзүбүз финалга ким чыгышы мүмкүн, кайсы командалар, ал команданын ичинде кимдер лидер, ошолордун баарын тандап, анан эми дүйнө жүзүнө тараткандан кийин биз дагы каармандарды жакшыларын тандап берели дедик да. Тарыхы бар, бэкграунд деп коебуз го. Ата бабалары ойноп келген, өзүлөрү үй бүлөсү менен көкбөрүчүлөр. Анан ошонун баарына тең маани берип, биз ошо тандап берген балдар ошол болду. Негизинен Netflix башынан эле айтылган болчу, бул каармандарга гонорарсыз депчи. Анткени бул жерде катышуучулар өзүлөрү муктаж эмес, өзүлөрү катышканга бир ниети болуш керек болчу да. Бардыгы менен биз макулдаштык, бардыгын ушу макулдашып алгандан кийин тартылып башташты. Негизинен айтыш керек, каармандар аябай көп болчу. Режиссер бир 10 күн калгандан азыраак го дейм, фильм тартып баштардын астында келип, 10 күн эмес, бир 3-4 күн эрте келди. Анан бардык командалар көлгө алдын ала барышат да. Ошо баргандан кийин ал өзү да бир сыйра жолугуп, сүйлөшүп, анан көрдү. Тартканга болобу, мимика, жест, кыймыл аракетин, өзүнүн сүйлөгөн речтери кандай. Ошонун артынан анан тандалды да. Андан тышкары биз эксперт катары Манасчы, сөзсүз түрдө бул Кыргыздын чоң тарыхы болгону менен Манасты киргиздик. Анан ошо Кыргыздын маданиятын, каада салтын түшүндүргөн эксперттерди алдык. Ушундай кылып биз аралаштырып бердик да. Негизинен Netflix келип тартып баштаганда биз бир нерсени байкадык. Өзүбүз да киного, улуттук спорт
негизинен эле спорт тармагы эмиден көнүп баштаганыбызды байкадык. Бул баягы 2014-төн бери бизде аралашып, ошого жардам берип, бу жерден уюштуруп бергендиктен, булар өзлөрүнүн камералары менен келип, өздөрүнүн таза баягы англис тили менен келгенде да биз котормочуларды алдык. Котормочулардан арасынан дагы тандап отуруп, синхрондук түрдө которуп бере турган баягы котормочуну алганда бир нерсеге кызыктуу болду. Баягы оюнчулардын сүйлөгөн баягы сөздөрүн англис тилине которуш кичине кыйыныраак экен да. Биз ошо интервью алып атканда Манас менен Сейитбектен байкадык, ошондуктан аларга аябай көп убакыт кетти да. Анткени жалпак тилден англисчеге режиссерго которуп бериш бул өтө татаал нерсе экен да. Остин деген режиссер туш келип калды. Ошо Netflix өзү тандаган режиссер болуптур. Ал өзү Техастан экен да. Баягы жаш кезинен өзү келип айтып берди. Мен ат үстүндө чоңойгом, муну жакшы түшүнөм деп. Анан кийин биз баягы Көкбөрүнү ички өзүнүн бир дүйнөсү менен алып берип, анан кийин таратсын деген багытта балдар менен сүйлөшүп, оюндун алдында бир улак сойдуртуп, анан тоого алып барып, режиссерду, жардамчыларын алып барып, анан баягы биз көрсөтөйлү дедик. Кандай болот экен? Өзүнүн атка мингиздик, ошо Көкбөрүнүн ойногон аттын бирөөсүнө мингизип эле, анан улакты бастыртып көрдүк. Анан сурадык, Техаста ушундай барбы десем, эми биз ковбойлор башкача бир оюндар бар, окшошураак дейт. Бирок улакты бир кол менен көтүрүп туруп, анан такымга баскан бул чындыгында оор экен деди. Өзү көпкө чейин ошо улакты басып алып, ары бастырып, бери бастырып, өзүн баягы сезгиси келди да, кандай болот экен булчу. Анан ошо айылдан келген балдар менен дагы биринчи лиганын балдары менен сүйлөшүп отуруп, ошондон байкап калдым да, ошо бизге баары бир баягы буйрук экен. Ошо Техастан келген режиссер болуп калганы, ошо Көкбөрүнү ачып берди деп ойлойм. Эми негизинен айтыш керек, эң биринчи ушу фильм жөнүндө көргөндөн кийин чет мамлекеттеги биздин жарандарыбыз жазышты, тааныштар жазышты, сонун фильм болуптур. Ушу Netflix'ке киргени бизди абдан кубандырат. Биз өзүбүздүн ошол жердеги башка ушу чет мамлекеттеги досторубузга, өзүбүздүн ошо чогуу иштеген бир жумуштагы коллегаларыбызга ушул жөнүндө айтсак, биз баягы кулпунубуз толот экен, чоң рахмат деп ыраазычылыктарын билдиришти. Алыскы чет мамлекеттегилер көбүнчөсү чалып жазып атышты. Анткени ал жакта деген эми бул Netflix негизинен баягы дүйнөлүк масштабтагы бир кинокомпания болгондон кийин прокатка коюп аткан. Бардыгы тең ошол компаниянын расмий сайтына баягы жазылган экен. Ал жерде акы төлөнөт, ошондуктан Кыргызстанда азыр көбүнү айтсам болот, көбү көрө элек болуш керек. Кээ бирөө көрдү, көргөндөр да жазып атышат, сонун болуптур деп. Эми бул жерден биз эң негизгиси баягы зордук зомбулук же ушул баягы терс жактарын көргөзбөгөнгө аракет кылсак деп бир ой максатыбыз бар болчу, ошол максатыбызга жеттик эң биринчисинен. Экинчисинен ошо өзүбүздүн баягы чет мамлекетте жүргөн кыргызстандыктарга жана өзүбүздүн улуттук спортубузду, каада салтыбызды дагы бир жакшы нукта берели деген оюбуз бар болчу да, ошого да жеттик окшойт деп ойлойм. Эми азыркы абалга байланыштуу бул кичине эсептеш кичине кыйыныраак болуп калышы мүмкүн, бирок бул чоң жетишкендик болот. Анткени бул Netflix'тин сайтында ар дайым илинип турат. Биринчиден бул англис тилинде жазылган жана орус тилине да которулган. Бул дүйнө жүзүн толук камтыйт десек болот да. Эми алып көрсөк, бул жерде баягы Көкбөрүндө өзүнүн ички жана тышкы талаш тартыштары бар. Баарыбыз тең түшүнүп турабыз, аны айтпай деле койсок болот. Бирок бул улуттук спортту жайылтууга чоң бир түрткү берди десек болот. Биринчиден, экинчиден биз бул жерден баарына эле түшүндүрүп келдик. Netflix өз ниети менен келип тартып атат. Мунучу биз баягы чыкырткан жокпуз, атайын байлап буларга келип тарткыла деген жокпуз. Булар өзүлөрү ошо дүйнө жүзүндө бир 7-8 спорттун түрүн тандап, бир серия кылып, ошонун ичине бир баягы эпизодун 30 минуталык кылып, жалаң гана Көкбөрүнү көргөзгөн. Бул аябай чоң жетишкендик десек болот.